Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу кыргыз элим. Мына бул сиздер менен кайрадан Алжардан коомдук кайрымдуулук фонду. Мына бул фонд түптөлгөндөн бери элдерди биримдикке жана ар бир кыргыздын энеси биздин да энебиз деген чакырык менен келебиз. Дагы айтып өтчү нерсе биздин тайпа иман тайпасы, интим шарият, динибиз ислам, мумакежи жана башка ошол сыяктуу тайпалар биримдигинде Алжардан коомдук кайрымдуулук фондун ачып жардам берүүнү баштап жатабыз. Дагы ушундай биз менен иштешүүнү каалаган спорт кербенине биз менен чогултурам деген тайпалар болсо, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Мына бүгүн дагы жашоонун оор турмуштары менен күрөшүп жаткан энекебиздин жанына келдик. Анда ошол энекебиздин жашоосу менен чогуу таанышып көрсөк. Азыр эжекебиздин да жанына келдик. Азыр биз Бишкек шаарындагы келечек комшуда турабыз. Эжеке, өзүңүздү кыскача тааныштырып өтөсүз турганчы? Менин атым Элнура, Көлдө төрөлүп өскөм, Түп районунда. Көлдүк сиз өзүңүз? Көлдүк. Бирок Бишкек шаарындасыз азыр? Азырынча Бишкек шаарындамын. Эми ата-энеңиз жокпу Көлдө, кандай? Ата-энем кайтыш болуп калган көп жыл мурун. Өзүм анамдын колунда жүрөт. Жашыбыңызда жетим чоңойгонсуз? Жетим чоңойгон. Азыр күйөөңүз жокпу? Күйөөм жок. Таштап кеткен. Өзүнөн улуу аялы менен жашап калган. Азыр ошондой сиздин күйөөңүздөн ажырашкансызбы? Күйөөңүз каякта дегенде? Күйөөм каякта экенин билбейм. Эмне себептен ажырашкансыз күйөөңүздөн? Токмогуна чыдай албай кетип анан. Кантип урчу сизде? Мени колуна тийген нерселер менен эле урчу. Кызым экөөбүз да таяк менен эле келе атканбыз. Бир жыл колдошуп келебиз, тынч болуп калды да квартирага кеткен. Азыр кызыңыз жаш болсо дагы урчубу кызыңыз дагы? Кичинекейинен эле уруп кетти. Кантип урчу кызыңызды? Колуна тийген нерсе менен эле ыргытып ийип, шапалак менен бир уруп, колуна тийген нерсе менен эле. Көгала кылып урчу кээде? Көгала кылып, денесинен көгала кетпей эле чоңоюп кетет өзү негизи. Анан бир жолу сийип койдум деп төшөккө кое берип койгон экен. Таң атканча тосачаны ишке шамалга суу калып коюп таң атканча ошондон суук тийип калып бир ай больницага жатып чыкканбыз. Азыр өзүңүз квартирага канча акча төлөйсүз бул жерде? 2,5 төлөйм. 2,5? Анда жумуш кайсы жерде иштейсизби же кандай кайрчылык кыласызбы? Мен Жибек жолундагы центральный мечитте Кайрчылык кыласызбы? Канчадан бери? 2 айдан бери. 2 айдан бери. Андан түшкөн акча эмнеге жетет? Квартирага жетет зоргону. Аяктан деле бербейт да көп түшпөйт. Азыр сиз элден кандай жардам сурайт элеңиз? Кийим кечек эмне жардам сурайт элеңиз? Кандай муктаждыктарыңыз бар? Бүт элелердин муктаждыгы бар. Тамак аш, квартиранын ортосунан да. Квартиранын деле акчасын төлөш керек, тамак аш, бүт бар, кийим кечек. Оокат жай деле бирөөнүкү. Менин кийимдерим эле бар биякта. Мен айтып атпайбы, бир эженикинде турчумун. Ошол эженикине келгенмин биринчи көлгө. Анан ошол убактылуу берип турат да, берип турган. Анан кайсы күнү жулуп кетет, келеди, алып кетет, билбейм мен. Бул плиталар да сиздики эмеспи? Жок, меники эмес, бүт ишеники бар. Түшүнүктүү. Ошо бир сыйра оокат берип көчүрүп чыгарып койгондо, анан ошо менен өзүм келатам ошо. Демек эч нерсеңиз жок экен. Жок, кийим кечегим бар. Анда кышкы кийимдериңиз барбы? Мисалы үчүн кызыңыз мектепке кириптир жакында. Кышкы кийим барбы? Жок, башында элеттеп форма алып бергем. Кышкы кийим алып бере элетмин. Шарт болбойт ат ошо. Өзүңүздө барбы кышкы кийим? Мына балаңызда, угузда? Баламда жок. Меники бар, бирок эндики да бүт эски. Мамлекеттен кандайдыр пасовый алимент, ошол сыяктуу кандай жардам барбы? Мамлекеттен кылып айтканда болот, жок, пенсияга дейм, пенсияга. Сиз инвалидсизби ошондо? Биринчи бала. Ал жактан канча берет? 4 миң. Балдарымдын кийиминен ашпайт ал дене. Мектепке кийиптим кызымды. Балдарымдын кийиминен ашпайт ал. Иштей албайт, балам кичинекей болуп колума түшпөйт. Иштей албайт. Мына урматтуу кыргыз элим, бул энекебиз үчүн жашоо тагдыр сыноолору адат болуп калгандай. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын биримдүүлүк жөнүндө бир нече хадистери бар.
Биз ушундай аят хадистердин тегерегинде жашашыбыз керек болуп деген сөздү айткым келип турат. Анткени элгертеден ата бабалардан калган сөз бар. Жалгыз дарак бак болбойт, жалгыз аттан чам чыкпайт деген. Мына ушундай келкелде кыргыз элим ушундай биримдүүлүктө бириксек, Кыргызстан биздин колубузда, келечек биздин колубузда. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.